География сабагы 6 класс. Табигый кырсыктар жана келип чыгуу себептери. Балыкчы шаарындагы Кычан Жакыпов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин география мугалими Муратжанова Батина Тыныбековна. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакта силер менен бирге табигый кырсыктардын түрлөрүн, келип чыгуу себептерин үйрөнөбүз. Алардын адамдын жашоо тиричилигине тийгизген таасири менен таанышабыз. Анда сабакты табышмак менен баштасак. Шакекти улам таралып, күүлөнө толкун күч алып, ачык сууда байкалбайт, жээкте көбү соого албайт. Мунун жообу балдар цунами. Тез өзгөртүп басымын, аба жылат эң шашып, киргенде анан күчүнө ойрун салат, кыйратып. Жообу балдар шамал. Боюна толот эң зор күч, сүрүлсө булут оролуп, чыңалуу жетип чегине, атылат жебе от болуп. Албетте чагылган. Кызыл өгүз жалындайт, кара өгүз асмандайт. Өрт жана түтүн. Тоо бетинде жумшак кар, жылыганда жаз келип, алааматты жаратат, жылса ылдый, күретип. Кар көчкү. Заматта көмбүркөлүп, жамгыр төксө суу толуп, жыбытылдый чамынат, жолу кандыбым коруп. Жообу балдар кыян, сел. Бирде суюк, бирде буу, бирде музда эң катуу, өзгөрүлүп ар шартта, салып коет кээде чуу. Жообу жаан, мөндүр, суу. Азаматсыңар балдар. Бул табышмактын жооптору бардыгы табигый кырсыктар. Табигый кырсык деген эмне? Бул капысынан болуп, адам баласынын аракетине баш ийбеген табияттын алаамат кубулуштары. Аларга жер титирөө, цунами, жер көчкү, кар көчкү, сел жана башкалар кирет. Айрым табият кырсыктары адамдын иш аракетинен болушу да мүмкүн. Алардын ар бирине токтоло кетсек. Жер көчкү бул оордук күчтүн таасиринен тоонун капталы менен тоо тектеринин эңкейиштер боюнча сүрөлүп жылышуусу. Келип чыгуу себептери боюнча экиге бөлүнөт. Табигый жана антропогендик. Табигый жер көчкүлөр жер кыртышынын суу менен желишинин натыйжасында, сейсмикалык силкинүүлөрдүн натыйжасында тоо тектеринин талкалануудан бошой башташы. Ал эми антропогендик тоо тектеринин иштетүүнүн технологияларынын бузулушу. Кен байлыктарды казууда. Тоо бетиндеги өсүмдүктөрдү, токойлорду кыюуда келип чыгат. Жер көчкү эч күтпөгөн жерден болуп, адамдар өз жанын куткарууга да жетишпей калышат. Жер көчкүлөрдүн таасиринен калктуу пункттар, айыл кыштактар, шаарлар, айыл чарба аянттары, жолдор бузулат, жараксыз абалга келет. Буга мисал 1993-94 жылдардагы Өзгөн, Сузак райондорундагы жер көчкүлөр. Ал эми дүйнөдө андан да чоң трагедиялар болуп турат. Мисалы 1963 жылы Италиядагы болгон жер көчкүдөн 5 шаар жапа чегип 3000ден ашык адам каза тапкан. Кийинки табигый кырсык кар көчкү. Ал тике тоо боорунан күтүүсүз сүрөлүп түшкөн кардын массасы. Келип чыгуу себептери. Кыска убакыттын ичинде калың жааган кар. Кескин түрдө өзгөрүлгөн абанын температурасы. Кар жаагандан кийинки катуу жамгыр. Кескин түрдө өзгөрүлгөн абанын температурасы деген күн суук болуп туруп, тез эле күн ысып кеткен учурда. Кар көчкүнүн ылдамдыгы секундасына 20-30 метр ылдамдыкта болуп, кар массасы өзү менен кошо тоо тектерин кошо ала жүрөт. Эң коркунучтуу мезгил болуп, кыш жаз мезгили эсептелет. Кар көчкүнүн зыяны азыраак болуш үчүн тоо түбүндө жайгашкан унаа жолдорунда жаз мезгилинде карларды жасалма жол менен кулатуу. Мындай алдын алуу иштери Кыргызстанда Бишкек-Ош жолунда жүргүзүлүп турат. Кийинки табигый кырсык жер титирөө. Бул жердин техникалык кыймылынын же жылышууларынын таасиринен келип чыккан серпилип, силкинүүнүн натыйжасындагы жер бетиндеги термелүүлөр.
келип чыгуу себептери вулкандын атырылуусу, тектоникалык плиталардын жылышуусу жана жер көчкү. Бул Кыргызстандын аймагындагы табигый кырсыктардын эң коркунучтуусу болуп эсептелет. Анткени Кыргыз Республикасы тоолуу өлкө болуп эсептелет. Силкинүү күчтүү болсо, жер бетинде көптөгөн кыйроолор болот. Өрт бул материалдык баалуулуктарды жоготуу менен коштолгон, башкарууга мүмкүн болбогон күйүү процесси. Келип чыгуу себептери табигый бул күндүн катуу ысышынан, токойлордун талаалардын өрттөнүшү жана чагылгандын түшүшү. Ошондой эле адамдардын коопсуздук эрежесин сактабагандыгынан да келип чыгат. Жакындагы эле Австралиядагы өрт бир канча миңдеген гектар аянтты кучагына алып, канчалаган зыяндарды алып келди. Сел же болбосо суу ташкыны бул күтүүсүздөн пайда болгон, өтө тездик менен агып, чоң кыйраткыч күчкө ээ болгон ылай суу агыны. Келип чыгуу себептери нөшөрлөп жааган жамгырдан, ошондой эле мөңгү карлардын тездик менен ээришинен келип чыгат. Сел күтүүсүздөн пайда болуп, адам өмүрүнө коркунуч алып келген табият кубулушу. Сел жолдорду, курулуштарды, айдоо жерлерди зыянга учуратат. Биздин өлкөбүз тоолуу болгондуктан сел, жер көчкү, кар көчкү жана жер титирөө коркунучу жогору аймактар болуп эсептелет. Кыргызстанда сел коркунучу көп байкалган региондордун бири Фергана өрөөнү. Сел жүрүүнүн убактысы боюнча апрелден августка чейин көп сел жүрүү коркунучтуу убакыт болуп эсептелет. Чагылган атмосферадагы өтө зор электр учкун түрүндөгү заряд көбүнчө жамгырлуу булуттарда пайда болот. Жалгыз турган бак, электр тогун өткөрүүчү мамылар чагылганды өзүнө тартып алат. Мындан башка дагы кургакчылык, үшүктүн жүрүшү, ызгаарлуу кыш, мөндүр, катуу бороон чапкын жана башкалар кирет. Эми балдар, силер сүрөттө көрүп тургандай, табигый кырсык учурунда сактануу жана өзүн өзү алып жүрүү эрежелерин сакташ керек. Силер сүрөттө көрүп турган жакын жерде өрт болсо, түтүн, терезе эшиктердин жылчыгынан кирбеш үчүн нымдуу кездеме менен бүтөп, оозду, мурунду нымдуу кездеме менен жабуу керек. Сүрөттө кайсы табигый кырсыктан кантип сактануу керек экендиги берилген. Эң негизгиси, кандай гана табигый кырсык болбосун, өзүн сабырдуу кармоо керек. Өзүн өзү алып жүрүү боюнча китептин 154-155 беттеринде эрежелер берилген. Үйгө тапшырма балдар. Мына ошол эрежелерди окуп чыгуу менен табигый кырсык учурунда өзүн өзү алып жүрүүнүн эрежелери деген темада эссе жазсаңар болот балдар. Саламатта калгыла.